Ал кат чындыгында бул жака келген. Биз ошол тийиштүү ар бир сотрудник алып атканда, ошол катты алып барып атканда, киргизгенде, кимге канчада, саат канчада болгондон бери бүт бизде объяснительный бар. Биз анын баарын комплектовать этип, толуктап, анан МВДга өткөзүп бергенбиз. Менен баарын айтпасам дагы, кичине аттарын атабасам дагы, кичине мындай дагы болуп мындай подробныйраак маалымат берип коеюн. Ал кат келгенде келип келекте жана мен айткам, күтүп алган деп. Чындыгында күтүп алган. Себеби ошол жакта сотрудникке команда келген. Ошондой кат келет. Күтүп тур деген. Күтүп турганда аны регистрация кылбай кармап тур деп айтат. Ал келет. Катты действительно алып келет. Туура эмес адресин жазып коет, кайра барып, бирөөгө чалып, оңдоп, кайра алып келип, туура келип, алып келгенде, бая команда алынгандай эле ал катты кармап турат. Кайра 2 сааттан кийин команда келет, болду, айтылды, төраганын атына каттандырасың деп дагы экинчи команда келет. Мурдагы төрага Шакиевке каттайсың, ошонун атына каттатырасың, ошонун атына катты прямой алып барасың деп команда берилет. Ошол жерде биздин тийиштүү заведующий отдел сотрудниктери ал катты кадимкидей эле ошо төраганын атына каттайт. Билесиздер, эми каттоо ар кандай жүрөт, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Аны кээде вицелерге каттап койсо болот, аны кээде прямой эле комитетке каттаса болот, же болбосо өзүнүн процедурасынын акырынасын келет, ал келе турган эле нерсе. Бирок аны жанагындай күттүртүп, алдырып, анан кайра каттатырып, анан ошону приемныйдан чалдыртып алып келип бергиле дейт. Төраганын мурдагы Шакиевдин приемныйына ошол катты алып барып берет. Алып келгиле дейт. Ошол жактан өзүнүн советниги, помощниги алат дагы, колуна алат ал катты. Менде болосун дейт. Толук түрдө ошол Шакиев менен согласовать этет. Ал согласовать этип, видимо, ошол ответственностьтан качам дегенби, же убагында мен көрбөй калдым деп ойлойт дегенби айтор, менин орун басарым алып барып бер, ал ылдый комитетке түшүрсүн деген буйрук берет. Ал жерде кадимкидей эле алып барып туруп, ошол орун басарын алып барып, орун басары бир орто жолдо кармайт, тактайт, тактаганда убакыт өтүп кетет. Ошол тактой турган убакыт. Сценарий боюнча дароле түшүп, ошол комитетке түшмөк, бирок баары бир комитетке аягы барып түштү. Кечээ күнү сотто барган биздин ошол сотрудниктер ал косвенный свидетельдер, прямой свидетельдер. Прямой ошону алып баргандар кечээ жабык отурум тутканда айтышкан. Алар следовательдерге да барганда өзүнүн ошол бизге жазып берген баарын тастап берген. Алар өзүнүн өмүрүнөн да корккон. Азыр деле коркуп атышкандар. Ошондуктан мүмкүн баягы ачык болуп атканда алардын показаниясы көрүлгөн жок, косвенный дагы бир жолу. Экинчи, үчүнчү, аны бул жерде деле силер уккан, сотрудниктер укканын эле гана айтып атат. Ошол эле учурда мына биздин депутатыбыз дагы Элвира Жыгалбековна. Ал каттын жүрүшүн каяктан ал эметет. Ал болгону бул жакта болуп аткан баардыгыбыз эле уккан нерсени айтып аткандай эле ошол сотрудниктер экинчи показания менен берип атты. Биринчи показания дагы бир жолу кайталап коеюн, алар толук түрдө ошол айткан сөзүндөй кылып тергөөгө бир баарын айтып берсе керек, тергөө сотко берсе керек, сот ошол жерде өзү карап берет. Бирок биздин кагаз боюнча ошондой болгон. Анан айтып кетчү нерсе дагы. Билбей калдым, көрбөй калдым анан деп актанып аткандарына айтат элем. Андай эмес, баардыгын билген, күткөн. Ал каттын натыйжасы же багыты эмне болгон? Орто жолдо бузулуп кетти да, бузулбаганда эмне болмок эле? Мына сиздер менен 25-жылы президенттик шайлоо өтө турган мөөнөтүн январь айынын акыркы воскресенье деп кабыл алып бергенбиз. Конституцияга ылайык, түптүз конституциядан бир дагы немесине тек келе турган кылып, баардыгын толуктап, мыйзамдуу түрдө кабыл алып бергенбиз. Ошол датаны эле эртерээк кылам деген ниет болгондур.